Administratif Proseslik Kodeksinin 171-176 bedenelerin yetekçilik alıp sot çeçim kılın. жылдын 25 майында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен ошол Баткен областынын райондор аралык сотуна судья кызматына дайындалып, судья кызматында 2018 жылдын 25 майына чейин иштеп, ошол 25 май 2018 жылы шайлоонун негизинде төрага кызматына шайланып, бүгүнкү күнгө чейин ушул ишканада сот системасында Баткен райондор аралык сотунда төрага кызматында иштеп келе жатам. Биздин Баткен райондор аралык соту ушул административдик жана экономикалык иштерди карайбыз. Негизинен мамлекеттик органдардын кабыл алган актыларын жокко чыгаруу, ошондой эле алардын аракеттерин же аракетсиздигине карата даттануулар, ошондой эле кандайдыр бир аракеттерди жасоого билдеттендирүү, ошону менен бирге ушул экономикалык иштегенибизде юридикалык жактардын ортосунда жана жеке ишкерлердин ортосундагы кандайдыр бир экономикалык талаш тартыш жана башка ушул иштер боюнча ушул иштерди карайбыз. Негизинен бүгүнкү күндө статистикабызга таяна турган болсок, жылдан жылга ушул Баткен райондор аралык сотуна арыз менен даттануулар менен кайрылуулар азайып бара жатат. Бул дегенибиз ушул Баткен райондор аралык соттук курамы, судьялар коомчулук менен тыгыз байланышта иштеп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат деп ишендире айтсак болот. Abdülvaliyev Canıyer Joldaşeviç'in administratif dostu Polog menен kanaattandырылсын.